17 майдан 18 майга караган түнү топтолгон адамдар Эл аралык медициналык университеттин чет элдик студенттери жашаган жатаканасына келип, студенттердин баалуу буюмдарын тонуп, жатакананын эшик терезелерин талкалап кеткен. Бул окуядан коркуп калган студенттер өз мекенине кайтууда. Ал эми бийлик болсо студенттердин келтирилген чыгымдары кайтарылып берет деп убадалады. Тополоң болгон түнү балдар келип урт токмо калды. Студенттердин телефондорун, акча алтындарын алып кетти. Каршылык көрсөткөндөрдү сабады. Мен 2-курста окуйм. Ата-энем сарсана болуп кайтып кел деп жатат. 1-2 күндөн кийин мекениме кайтам. Студенттер ал окуядан кийин көчөгө чыккандан да коркуп калды. 17 майдан 18-не караган түнү Бишкекте болгон окуядан кийин алгачкы курстарда окуган чет элдик студенттердин көпчүлүгү өз өлкөлөрүнө кайта баштады. Бул тууралуу окуу жайлардын ректорлору бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Ал түнкү окуядан кийин Бишкекте калган студенттер дагы мекенине кеткендер да аралыктан окууга өттү. Азыркы тапта абал тынч болсо дагы милиция кызматкерлери жатаканаларды кайтарууну улантууда. Ал эми ыктыярчылар студенттерди тамак аш менен камсыздап жатат. Бул жагымсыз окуя тилекке каршы Кыргызстандын меймандостугу менен жалпы имиджине терс таасирин тийгизбей койгон жок. Так кese айтышыбыз керек. Мындай маанай Кыргызстанга эч кандай аброй алып келбейт албетте. Мына ушул маселелердин бардыгын биз тиешелүү органдардын бардыгы биригип, буга чекит коюп, аны токтотуунун үстүндө иштешибиз абдан маанилүү жана зарыл. Түшүндүрсө, биз ошол күнү ишемби күнү эртең менен биз жыйын өткөндөн кийин эле дароо окуя болгон жерге жатаканага бардык. Ал жерде Пакистандын элчилигинин өкүлдөрү менен, студенттер менен сүйлөштүк. Өзүбүздүн оюбузду жеткирдик. Эң башкысы мыйзамдуулук камсыздалат. Укук органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктун алкагындагы жумуштун баарын жасайт деп айтканбыз. Чет элдик студенттерди кайсы бир ченемде инвестор катары санаса болот. Жыл сайын алардан болжол менен 12-16 миллиард сом киреше түшөт. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган чет өлкөлүктөр $3000 жогору контракт төлөйт. Ал акчага университеттер техникалык базасын жакшыртат. Студенты сюда приехали. Биздин академияга окууга кирген ар бир студент, алардын ичинде чет элдиктер дагы билим алууга гана умтулат. Алардын максаты медициналык билимге ээ болуп чыгуу жана колуна диплом алуу. 1-курста эле чет элдик студенттердин баары кыргызча түшүнүп сүйлөй баштайт. Ал эми 2-курстан тартып 2-3 тилде эркин сүйлөп калат. Ошондуктан биздин студенттер ар биринин тилин түшүнүп, ынак достордон болуп калат. 17 майда социалдык тармактарда чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым интернет колдонуучулар сабалгандар кыргыз жарандар экенин жазган. Ошол видеодон кийин 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде жаш жигиттер топтолуп башаламандык башталган. Шаардык милиция ал окуялар менен байланыштуу иш козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Азыркы тапта өлкө боюнча абал тынч, милиция кызматкерлери ишин күчөтүлгөн тартипте улантууда. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, Бишкек шаары.